бар бол жоокер деген ырым чынында менин ушундай эңсеп ырдагым келип, кандай ушу биздин жоокерлерге бир рух дух берсем деп ушундай эңсеп келип, анан ошондон чыккан чыгарма. Бул ырды мен 2001 жылы ушунчалык бир жоокерлерге ушундай ырдагым келгенде анан Бират Досмановичке бардым. Бек экөөбүз эми ал кезде иштешип жүрчүбүз. Анан кандай ыр чыгарып берейин дедим. Эми ушундай сүйлөйт го. Кандай ыр чыгарып берейин? Келдиң дегенде мага деген ушундай солдаттар жөнүндө чыгарып берчи дедим да. Солдаттар дейт. Мен ойлоп турдум, ошол кезде баягы кыргызча эмеси жокпу, көнгөнбүз да. Совет доорунда солдаты, армия, армейский солдаты деген сөздөргөчү анан ушу мындай эмегеме албаптырмын да, жоокер дегендечи анан кантип солдат эмне деген ошолорго бир рух дух берген бир сонун ыр жазып берчи десем, жазып берем, аны солдат деп жазмак белем деди Бекчи. Билбейм, куранын эмне деп жазасың? Офицер деп жазабызбы деп анан кой турчу, эми солдаттын немесин котормосун деп туруп анан жоокер дейт деген мага кулагыма аябай мындай бир кызыктай угулду да. Жоокер кызык болуп калат экен, солдатка көнүп калган жана кандай болуп калат жоокер десе, сопсону болот Айселя деди. Анан менде бир обом бар деди да, ошого сөз чыгалык деди. Угузуп көрөйүнбү деп анан эми мен ойноп берди. Анан аккордеон менен ойноп атып эле анан жоокер деп анан бар бол жоокер, сак бол жоокер десе мындай уже оңой баштан. Анда Турдалиева бар мен жазып коем деди. Билбейм бир канча 3-4 сааттан кийин эле анан Турдалиева үйгө келе калбайсың деди. Жакын эле турчубуз, ошо политех жактачы, экөөбүз кошуна болчубуз да, мен бери жагында. Анан чуркап бардым. Барсам бүттөй ырың, давай көрбөйсүң дейт. Анан ойноду. Анан клавиша менен ойноп берди баса. Эметкен эле анан шайыр көңүл кыздар жоокерлерди сүйгүлө деп кетти. Анан эле бар бол жоокер, сак бол жоокер деген сонун ыр болду дедим. Анан баягы Бек кучактап Бек молодец деп аябай эметип анан сүйүнүп, анан ошону менен анан барып аранжировкасын Кубик Калыков менен Виктор Менга деген, ошол Виктор Менгалардын азыр деле бар, Леха деген жакшы бир музыканттар, анан ошолорго барып анан ким менен Кубик Калыков менен ким экен, Виктор Менга раматлык. Ошо экөө анан ушурдан мен патриотикалык кылып жазып бергиле дедим, аранжировкасын жазышты, ошо студияда жаздырдык. Анан эле мен Ош жака кеттик биз гастролго. Анан ошондо Бек, Кубик бол баарыбыз чогуу чыктык. Анан Бектин дагы бир жумушу болуп калып ал кетти дагы, анан Кубик экөөбүз калдык. Анан воинский частьтарга концерт берели деп. Анын өзүнчө дагы бир эмес тарыхы бар. Эмне болуп воинский частьтарга барып калганыбыздынчы. Автобусубуз бузулуп ишибиз, эми трактор менен сүйрөткөн немелерибиз бар да. Анан автобусубузду да эмеси ишилсе стук берди, бирдеме болду, ишилсе аппаратыбыз менен эми ошо Кудайдын барманы окшойт. Келип анан бир воинский часть, Баткен жактан воинский часть жакка анан эме болуп калсак, анан ошол жерден келип бизди трактор менен тиги машинебизди алып келип таштадык. Ошондой болуп анан коем рахмат айталы деп анан бекер концерт беребиз деп анан ошо воинский частьтан бар бол жоокерди ырдадым. Ырдаганда эле балдар ошол жерден эле жаттап эметип эле анан карасам уже воинский частьтарда бүт жерден анан бар бол жоокер уже марш менен столовойго барышканда же болбосо эртең менен баягы эме болгондо ошону анан ырдап өзлөрүнчө гимнге айланып кетти да. Анан мен клип тартам деп калдым. 2001 жыл болчу. Клипти биз Национальный гвардиядан, биздин улуттук гвардиядан анан сүйлөшүп, ошол кезде мен мага бир форманы Оштон мага эме кылышкан, белек кылышкан. Гарнизондон, военный гарнизондон эме болгондо эле чоң, узун, бутум дагы, шымым дагы узун, эмелерим узун. Анан Бишкекке келип өзүмө подгонка кылып, аябай эмени болсо, ошо мен даже мореки билеткам дагы Ош гарнизонунун билеткасы болчу да. Анан бияка национальныйга келип, анан ошону кийип келип, анан улуттук гвардиянын эмесинен плацынан клипти тарттык. Анан андан чыгып алып биз деген эмеге бармакпыз. Тоого барып, там
эме бойлор менен техника менен тартабыз деген режиссерубуз деген. Режиссерум ким болчу? Мыктыбек байке. Анан Аселка мен үйгө барып дагы бир кийим алып келе калайын деп үй жака келдим. Алар болсо тоодо мени ошо эки военный эмелер менен бүт жоокерлер да баары чогулуп алып мени күтүп атышат. Мен үйгө келсем мени аябай издеп атышты. Ал кезде мобильный жок да, пейджер менен жүрчүсүң. Пейджер менен чиплыктап аткан. Антеметсем эле срочно Асел эме бир номерге чал деди. Ошойдон анан баягы биз деген барып 15 тыйындык эмени салчубуз да, анан эмеге барып будкага барып чалсам, Нарындын эмеси бир ошо губернаторунун жардамчысы ушундай бир мырза алды, алып туруп сизди Аскар Маткабылович издеп атат, срочно эмеге Кытайга чыгыш керек деди да. Кандайча Кытайга чыгыш керек? Элестетпе, мен үйгө жөн эле кийимдеримди алганым. Кандайча Кытайга чыгышым керек десем, ушундай эме бияктан деген Кыргызстандан бир чоң эме выставка болуп атыптыр. Ошого барып ырдашыңар керек экен ак чөлмөктү, анан дагы бир жакшы ырыңызды экир менен деди. Азырбы десем, азыр дейт. Кантип деп таң калдым десем. Ана мен эмелерге чала албайм да, алар тоого чыгып кетишкен. Пейджерлердин эмеси албайт уже тоодо. Анан кирдим дагы болду, бүгүн Кытайга кетишкен, бир чети сүйүнүп атам да. Эбелчи деп алып анан тигилер тиякта калып калды. Мен болсо баягы чемоданды батырагым эте калып формамды салдым. Ак чөлмөктөгү формамды, кызыл формамды чалып алып турган. Эмеге отуруп алып турган. Нарынга бардык, Нарындан визаны уже паспортко басып беришти. Ошол менен Кытайга кетип калып атпаймынбы? Атиги эме байке жакшы айтат. Мыктыбек байкечи. Асел деген эме опасный бул деген эме бир жака ментип атканда Кытайга кетип калат бул бат эле. Биз тиякта тоодо дейт, ысык да эшик, аябай ысып турат. Тоодо отурабыз дейт, суу сагыдык дейт. Эмелердин курсактары ачты деп коет солдаттардын. Берки техникалар турат дейт. Анан уже жок, сарсана болдук дейт. Канча саат тоодон түшүп келип эметсек деген. Деп кийин мен эмеме жардамчым Роза деген кыз болчу, анан ошого чыгышканмын. Аселжем Кытайга кетти дептир да. Ошентип клипимди анан келсем клипим даяр болуп калыптыр. Бир эле локация бир эле болуп калды да, ошондо тиги национальный эме улуттук гвардиянын плацынан эле тартылган эле клип болуп калды да. Анан берки локациялар калып кеткен. Келсем уже монтаж кылып туруп клипти чыгарып коюштур. Келсем аябай уже сен опасный турбайсыңбы деп Мыктыбек байке ушу бүгүнгө чейин ой Турдалиева бул эме она непредсказуемо деп айтат да. Ошентип ошо клип чыккан. Ошо форманы дагы ошо Ош гарнизонунан алып анан кийин анан аябай популярный болуп кетти булар. Анан бүт жакка чакыра башташты меничи. Анан мен негизгиси ошо Бишкектин Борбордук аскер үйүнө келгенимдин бир себеби ошо Жокер деген ырым алып келген мени. Жокер деген ырым алып келди. Анткени бир 2000 канчанчы 2003 жылыбы же 2002 жылы беле, жок 3 жыл экен. 2003 жылы эмеде балыкчыда учениялер болуп турат. Ошо жерден келишип анан деген ушул жерден полигондон учение кылышат да, баягы чоң соревнованиялер, конкурстар жүрөт. Анан кечкисин концерттерди коюшат экен да. Анан мени анан болбой чакырышты. Ушинтип Жокер деген ырыңыз менен барып бериңизчи депчи. Ошо военный автобус менен бардык, сонун кабыл алышты. Андан сырткарыда орусчаларды ырдадым, анткени баягы эме да интернационал жанын. Тарбия иштери боюнча полковник Талдыбаев ошо айтты, эме депчи, бизге Борбордук аскер үйүнө солистка болуп кирбейсизби депчи. Анан айлыгыңар канча десем, айтышына. Мен күндө барбайм дедим жумушка. Мен бара албайм, мен гастролго чыгышым керек десем. Келип момундай концерттерге ырдап берип турасыз, воинский частьтарга ырдап бересиз деди. Анан мейли деп анан ошондон анан мен армияга келип калганымдын бир себеби ушу менин себепкер ушу Жокер деген чыгарма.